Достор, дагы бир жолу кутмантаңыздар менен ойгонобуз, маанайыбызды көтөрөбүз жана таңкы пирамиданы көрөбүз. Ооба, бүгүн биздин таңкы пирамидага ар кайсы тармактагы адамдарды чакырганбыз. Бүгүн бизде өзгөчө бир конок. Мен алып баштайын. Сен алып башта, баарыбыз тааныштырып аталы. Урматтуу кыргызстандыктар, телекөрүүчүлөр, баарыңыздар түшүнсөңүздөр керек. Бүгүн бизге мейманга ким келгенин. Улуу актер, биздин сүйүктүү Сүймөкул Чокморов агабыз айткан экен. Кино азабым, кино сүйүм, ал эми сүрөт азабым дейт. Бүгүн бизде мейманда сүрөтчү Асан Жүзбаев. Салам алейкум. Кандайсыз? Кутмандуу таңыңыздар менен. Рахмат. Бая көбүнчө сүрөтчү адамдар, сүрөт тарткан адамдар бая түнт келет го, мындай сүйлөбөй, анан бүгүнкү биздин коногубуз кандай болду экен? Бүгүнкү мен түнт эмесмин. Мен мындай айтканда современный художник. Шайыр жүрөсүз. Шайыр Гүлүп жайнап, Жананда. Эң сонун башкысын баягы мол сүрөттөн баштайлы. Мен кесиптешим түшүнбөсө керек, бул эмне деген сүрөт депчи. Жок, жакшы көрүнүп турат бул жакта. Бул эмне деген ичинде бул таңкы айыл, таңкы айыл. таңкы кез. Айылга жаңыдан айыл чети, өзүм туулуп өскөн жер көл. Бул көл беле. Мен өзүмдүн туулуп өскөн айылым Жаңы жолго да элестеп атам. Мына үстүнөн караганда Жаңы жол айылына жакта көл турбайбы, көрдүңбү? Көлдүктөр жаз байкайт. Биз жакта Орто Токой деле бар, ошого деле окшош. Сиз өзүңүз кармап Бул ишим 2014-жылы дипломдук жактоомдо кылган иштин эң алгачкы эскизи. Муну абдан өзүмө жагып, анан өзүмө калтырып, абдан сактап жүргөм. Бүгүн сиздер чакырып калыпсыздар. Ошого өзүнчө белек кылайын. Бизге белек, эң сонун кандай гана кубанычтабыз. Бизге бардык белектердин баардыгы ушул биздин текчебизден орун алат. Бул да силердин бир жериңизде көркүңөрдү ачып дегендей көркү ачып. Бул сиздин дипломдук ишиңиз, Бул ошол дипломдук ишиме алдындагы айтканда эскиз болчу да. Сиз үчүн бул баалуу сүрөт болушу керек. Баалуу болчу, баалуу, бирок сиздерге белек ошол баалуу. Негизи адам Бул өзгөчө бизге белек болду, анткени сиз үчүн баалуу болсо, биз үчүн да бул баалуу болуп эсептелет. Мен кесиптешим кудай буюрса эфир бүткөндөн кийин текче нейим үстүнөн алып сүртүп, жакшылап. Анан өзүңүз айтып өтүңүз, бул өзүмдүн айылымды тарткан депчи. Сиз кайсыл жердин кулуну болосуз? Кайсыл жерден чыккансыз? Ошол жерден баштайлы белейинчи. Мен өзүм 1991-жылы Мыңскөл областынын Жети Өгүз районундагы Дархан айылында туулгам. Ал жакта чоңоюп өсүп, 5-классыма чейин Абылай Сатылган атындагы орто мектебинде билим алдым. 6-класстан баштап бул жактагы Турунбай Сатыков атындагы интернатында 6-классынан баштап билим алдым. Анан ал жакта школун, училищасын жана 2014-жылы академиясын бүтүрдүм. Сиз өзүңүз айтып өттүңүз, баягы 6-классынан баштап ушул Тургунбай Садыков атындагы интернатында окуп билим алдым дедиз. Анан баягы көпчүлүк сүрөтчүлөрдүн баягы тарыхына кайрылып отурсак, Советтерим алдында көпчүлүк сүрөтчүлөр менен баягы маек кылып отурсаң, мен эжейден Лениндин башын тартып салып таяк жегем, анан Сталиндин башын тартып салып таяк жегем дегендей, окуучулук күндөрүңүздө мындай кандайдыр бир башкача сүрөттөрдү тартып, же болбосо кимдир бирөөнүн сүрөтүн тартып баягы эжейлерден уруш жеген күнүбүз болду беле. Эчпесе сенин сурооңо дагы кошумча эң алгачкы сүрөтүңүз жөнүндө да айта кетсеңиз. Эң алгачкы сүрөтүм эң алгачкы иштеген кандай десем, эс тартып баштагандан баштап эле колума калем сап кармай алгандан баштап эле сүрөт тартып келатам. Эң алгачкы иштеги ошол сүрөт деп кагаз бетине чийип тарткан мындай ишим десем, мен кандай десем, бир кылган тарткан сүрөтүм бул апамды тарткам. Апамды мындай ошол убакта ал убакта 1-класска даже бара элек кезим болчу. Мен өзүм ушул эгиздин түгөйү болом. Ой, сонун. Асан Үсөн. Демек Үсөн да сүрөтчү.
Жок, ал ырчы тарабы. Баарыңар искусство адамдар турбайсыздар. Ушул Үсөн экөөбүз искусствого жакынбыз. Мен эң биринчи иштеген ошол тарткан сүрөтүм апамдын баягы идишке бир камыр жууруп, нан жасап атканын чийип тарткан. Демек сиздин биринчи эмгегиңиз ушул өзүңүздүн энеңизди тарткан Апакемден башталды десем болот. Албетте эң туура кылгансыз, бейиш энелерден таанып алдым дейт. Сыр болбосо кайсы жылкы болосуз? 91 жылкы болом. 91 жыл. 9 февралда. Кесиптеш билесиңби? Мен бул жерден баягы Асанды көрүп отуруп, өзүмдүн дагы 6-класс кезимде эстеп кеттим. Себеп дегенде мен дагы кичинекей чагымда баягы сүрөтчү жакшы тартчумун. Анан мен өзүм баягы чоң энем болдум, чоң апам. Анан интернат десе баягы ал адамдар башкача түшүнүп алышкан да. Ошондо дагы мени ушул Тургунбай Садыков атындагы интернатка алып кетебиз деген, сүрөтчү болуп чыгасың деп, анан ошондо чоң энем жибербей койгон мени. Кап мен да бүгүн Асандын жанында бир художник болуп калмак экен, мындай шляпа кийип. Конокко келбек экен. Конокко келбек экен. Мени ал жака алып барганга абдан түрткү кылган өзүмдүн ата энем. Атам Бектемир Жүзбаев, апам Алмагүл болгонбой. Экөө менин ошол кичинекей кезимден эле сүрөт тартып, ошентип кызыкканымды байкап, мага дагы өзүнчө абдан бир чоң көңүл болуп, талант деген ар бир адамга эле баарын эле бере бербейт экен деп, ошол талантымды өстүрүп, өндүрүп, мага түрткү кылып, ушул жакка келип, ошол мектепте окутуп чоңойткон бул ата энем. Асан, сенен бир нерсе сураган келип жатат. Себеп дегенде баягы кичинекей чагыбызда баягы сүрөт тартардын алдынан альбомдун баракчасы болчумуз беле. Ошондо бир нерсени тарталы баягы бирок ал баракка сүрөт түшө элек, бирок мындай чийилип калчу эле көз алдыңда. Үстүнөн мына басмалап тартып койгондой эле тартып койчу эле. Эми болчу, кээде баягы альбом бетинде эч нерсе баштала электе, сен айткандай элестетесиң. Мындай тартсам деп. Бирок андай болбойт, бирок окшош турасың. Бирок ошол баягы андан сенден биринчи бирөө келип тартып койгон сыяктуу. Ошол сыяктуу. Үстүнөн басмалап койгон. Менде дагы ушундай кээде ушундай бир баягы чынында толкундан менде дагы ушундай бир нерселер болчу да кичинекей чагымда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакта эки сүрөтчүнүн маеги болуп жаткан учур. Эң сонун баягы Менде мындай сурап койдум. Бир сүрөттү тартууга канча убакыт сарпталат? Эми бир сүрөттү тартууга баардык сүрөттү эле бирдей убакытта тартып бүтүрүлбөйт. Анын мындай айтканда композиция деп коет, этюд деп коет, этюдный вариант деп коет. Ал этюд деген ал бул натурадан көрүп тартыш. Ал сүрөттөрдү бат тартыш керек. Анткени ошол мындай айтканда, орусча айтканда, состоянияны кармап калышыңыз керек да. Ошол себептен ал сүрөттү бат тартканга туура келет. Өзүңдүн ички дүйнөңөн чыккан чыгарманы аны көп убакыт талап кылат. Анткени ал кандай ордуна жараша адам тартылабы, же илгерки бир тарыхый нерседен аласыңбы, же кандайдыр бир теманы аласың да. Алдай сүрөттөрдү бир топ убакыт талап кылынат. Эми мен өзүм ал жагынан, именно ушул чыгармачылык жактан өзүмдүн ички баягы эменен кандай иштеп көрө элекмин. Азыр мындай айтканда заказ, этюд бат иштеле тургандар. Ошондой эле негизи ошол именно өзүмдүн ички дүйнөмөн чыга турган чыгармачылыкка көп бакка баш ийлекмин. Эң сонун Асан мырза, баягы өзүңүз айтып калдыңыз, азыркы учурда баягы бул Гапаратив атындагы биздин улуттук сүрөтканага мен бат-баттан барып турам. Эми бат-баттан дегенде жомарсына эмес, бирок ай сайын барып турууга аракет кылам да. Биринчи барганда баягы мен түшүнгөн эмесмин да. Кечкеле ушул сүрөттө кечкеле бир сүрөт тура берет деп көрсө, ал жерде баягы сүрөттөр жумасына алмашып турат экен да. Анан ушу өзүңүздүн дагы баягы ушул сүрөтканада өзүңүздүн баягы көрсөткөн эмелериңиз болду эле, баягы орусча айтканда көргөзмөбүз да. Жарманкебиз. Эми көргөзмөбүз баягы ушул Тургунбай Садыков атындагы школунда окуп жүргөндө бизден
алгачкы тартылган жыл сайын тартылган сайын биздин сүрөттөрүбүздөн тандап алып ошондо эми ушул убактарда выставкаларга катышып калчубуз. 1-2ден жумушумду коюп. Өзүмдүн мындай сунуштап элге көрсөтүп, мындай персональный выставка деген сыяктуу. Ошондой выставка ачып көрө элекпин азыр пока. Жакшы экен. Асан мырза айтсаңыз, сиз жогоруда айтып өттүңүз, эң биринчи сүрөтүм апамды тарткан депчи. Ал эми көп сүрөтчүлөрдөн сурасаң, мен сүйгөн кызымды тарткам, сулуу кызды тарткам деп айтышат да. Ал эми сиз кыздарды тартасызбы? Эми мындай суроо кесиптешим бул суроону бекерлемедим. Бекерлемедим. Эми мындай суроону сиз биринчи жолу берген жоксуз. Дей канча кыз тартсаңыз өмүрүңүздө? Эми аны эсептеген эмесмин. Көп эле тартылды. Окуп жүргөндө, академияда окуп жүргөндө, училищасында окуп жүргөндө, кийин ошол өзүмдү аракет кылып, ошону окшоштурам деп кызыгып, негизинен окуу процессинде ошол окуп жүргөн мезгилде бизде негизинен портрет тартканга көп басым жасачу бизге. Анткени эң эле сүрөт тартууда эң эле кыйын нерсе бул адамдын денеси, келбети деген сыяктуу ошол эң оору ушул тарап. Ошондуктан бизде ошол портретти, именно ошол түстүү боек менен адамдын денесинин түсүн, тонун, ар бир эмесин табыш кыйын. Ошондуктан бизде негизинен портрет адамды тарттырчу. Эң негизи сиздин оюңузча баягы эң сүрөттө баягы сүрөт жаатында эң татаал бул адамдын келбетин түшүрүү да. Сизге берер турган суроом, баягы азыркы учурда баягы мен деле чынын айтсам билбей турмун, баягы сүрөт баягы көп жылдан бери сакталып келген, мисалы Мона Лизанын сүрөттөрү аябай мындай кымбат бааланат экен. Анан сиз баягы азыркы учурда биздин Ала Тоо аянтында бар го, бизде сүрөт коюлган аллеясы. Баягы өзүңүздүн эң кымбат сатыкка чыгарып көрдүңүз беле сүрөт? Сатыкка албетте чыгарып көргөнбүз. Сатыкка мен мына айтканда ошол школумда окуп баштаган, окуп 9-классымда баштадым сатып. Анда биз кагазга тартып, кичинекей рамкага салып тартып сатчубуз. Ошондо алгачкы сүрөттөрүм эсимде сатып баштаганым. Канча сомго саттыңыз? Кайсы сүрөттү саттыңыз? Анда эми биз акварель менен тартылган сүрөт биздин эле баягы мындай айтканда традиционный дегендей тоо, суу, боз үй сыяктуу бизде абдан көп алышат. Конокко, мейманга, белек кылганга дагы негизи ошол Ала Тоо аянтындагы галереядан дагы көп алышат. Мен дагы ошол сыяктуу, мен анда 9-классымда эсимде кагазга кичинекей эле размер. Биз ошол убакта 150 сомго, бирок ал окуп жүргөндө мен үчүн 150 сом чоң акча болчу. Билем эсимде ошондой сүрөттөрдү сатканым. Андан кийин эми акыркы сиз сурап атасыз, алгач эң кымбат саткан сүрөтүңүз канча болду деп. Эми именно ошол галереядан сатылган сүрөтүм кымбат эми эсимде жок, ар кандай өтүп калат. Кээде чет мамлекеттен келген адамдар алып калат, туристтер алып калышат. Кээде өзүбүздүн эле кыргыз элибиз алып калат, белек. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз, Кыргызстандын жаратылышы абдан кооздон. Өзүңүздүн баягы кыялыңызда, мисалы менин кыялымда кесиптешим Ташырабатты барып көрүү да, көрөлүк, ошончалык кызыганда барып көрүп келүүчү. Анан Кыргызстанда эмне деген сонун керемет жерлери бар туурабы? Өзүңүздүн кыялыңызда баягы Кыргызстандын жаратылышынан тартайын деген кайсыл жерди тартайын деген кыялыңызда бар? Мен өзүмдүн кыялымда негизи ошол окуп жүрүп, кийин аяктап калганда акыркы жылдары бизде уже дипломдук жактоого даярдык болуп калды. Мен ошондо эле абдан өзүмө бир эме бергем, ушул кыргыз жеримдин, Кыргызстандын кооз жерлерин чагылдырып, кол чүпүрөк бетине түшүрүп, ошону менен дипломдук жактоом ушул тема менен чыксаммы деп
бирок ошол оюм орундалды. Ошол дипломдук жактоомдо Кыргызстандын 5 жерин 5 сүрөт менен дипломдук ошол жактоома чыгып 5 картина тарткам. Алардын ичинде чүй облусундагы вот эмедеги Аларчадагы Пик Корона. Өзүмдүн ушул көл туулуп өскөн жерим. Ушул сыяктуу көптөгөн жерлерде кол бетине түшүрүп иштедим. Мен мындан ары дагы ар бир жердин бир эле тартып коюп эле ошо менен бүтүп калыш туура эмес. Анткени ар кандай состояние деп коет, эми мындай жаратылыштын кооз кубулуштары көп да. Ошол кубулуштарды кармап калыш, эсте калтырып, ушул Кыргызстандагы болгон көлбү, нарынбы, кайсыл болбосун кыдырып, Кыргызстанды кыдырып баардык керемет жерлерин тартып келет. Жакшы экен, менде мындай суроо пайда болду. Эми сүрөтчү болгондон кийин биз түрлөрүн билбейбиз да. Жана билесиңби, чоң картинага точкага кара точканы коюп койсо бул искусство дешет. Ошол сүрөттүн кайсы түрү же бизде Кыргызстанда ошондой менен алектенгендер барбы деп сурагым келип жүрөт. Бизде же болбосо жана төрпүштүү бедемелер чогултуп, Жок, жөн эле краска менен мынтип чийип коюп. негизи ана ошо. Андай сүрөттү негизи искусствода чек жок деп коет. Ал бизде кийинки орусча айтканда ошо современный искусство деп коет, ал абстракция. Ал жараткан ишти автор өзү гана түшүндүрүп, же бир темасын какой-то бир сырдуу кылып коюшу мүмкүн. Бизде эми антип иштеп атагачы балдыга чыккан сүрөтчүлөрдү мен билбейм. Жок да болуш керек. Анткени бизде андай сүрөттү мен кесиптешим кинолордон көрүп алса керек. Элибиз андай Чет өлкөлөрдө абдан көп. Чет өлкөдө, Европада, чет мамлекеттерде андай эмени искусствону баалашат. Асан мырза, айтсаңыз, азыркы учурда сиз сүрөт эле тартып келесизби же кандай башка чыгармачылык менен да алектенип жатасызбы? Негизи азыр Башка нерсе. иштеп жатасызбы же? Ишим эми өзүмдүн ишим ошо сүрөт менен эле. Азыркы учурда башынан эле баягы сүрөт тартуу өзүмө абдан ушул кичинекей чагымдан тарткандыктан кеткендей эле өзүмө өзүм башкармамын дегендей. Өзүмө өзүм начальникмин, эч кимге баш ийбейм дегендей. Каалашынча уктайм. Каалашынча уктап, каалашынча иштейм дегендей. Түнкүсүнбү, күндүзүнбү каалаган учурда иштейм. Ал сүрөт тартууда деле сразу күндү эртең менен саат 8де туруп, сүрөт тартып баштап, кечинде саат 8ге чейин токтотуп коймоо эмес, анын дагы өзүнүн бир мындай бир сөзүңүзгө ара алсам, баягы ыры жазган акындарга дагы деги ошол чыгармачылыктардын көпчүлүк кандайдыр бир убакта баягы эргүү келет да, илгом. Ошону кармап калышы керек да. Сага кандай убакытта келет эргүү? Эргүү Балким сулуу кыздарды көргөндө эргүү келет. Эргүү кандай десем, эргүү келет. Эми да, сиз туура айтасыз, чыгармачыл адамдарда чын эле бир нерсени көргөндө бир кооз бир нерсе же бир адам сиз айткандай бир кызды көрсөбү, ушундай бир ошо илхам келет. Мен кесиптешимди көрүп мындай илхам келип атабы. Менде сүрөт тартуу ушул кооз бир жерди көргөндө десем жаңылышпайм. Бир абдан бир көздүн жоосун алган бир жаан жаап кеткенден кийинки сыныбы же күн батып баратканбы же таңкымалбы же бир бийиктикке чыкканда бир бийиктикти жерди элди шаарды жерди бир бийиктиктен көргөндө бир ойго абдан бир сүрөт тарткы келип ошол элге мындай бир салымды кошкум келет да өзүмдүнчү ошондо. Демек жаратылыштан эргүү алат. Жаратылыштан эргүү алат. Анан баягы биздин акындар көбүнчө чөнтөгүнө булактанып, анан ручка салып жүрүшөт да. Алар бир ушундай бир эргүүнү кармап жазып алышат. Анан силер кандай ошондой убакта кандай кыласыңар? Жаныңарда карандаш. Чоң акмарак чоң акмарак болгон алда. Менде эми антип жанымда көтөрүп жүрбөйм. Бирок өзүмдүн өнөр канам бар.
барып иштеп ошол жерде өзүбүздүн немебизди каалаган бир оюбузга келген бир же сүрөттөн көчүрөбүзбү же ички чыгармачылыктан бир ойго бир жакшы бир ойлор келсе иштейбиз. Ал жерде азыркы жашоом тууралуу, иш тууралуу сурап атсаңыздар, ошол жерден иштеп, бирок акыркы ушул бир жылдын ичинде шаарыбыздагы ресторан, кафе, садиктерди, университет, көптөгөн зданияларда кафе жанакындай кийим сата турган ошондой бутиктерде именно ушул роспись стенага тартыла турган жаат абдан мындай өнүгүп келатат, абдан кызык болуп, биринен бири көрүп баягы кызыгып мен да тартырат элем. Азыркы учурда баягы биздин Бишкек шаарыбыз абдан кооз, анан Бишкек шаарыбызда да чоң тамдардын бетинде тартылган сүрөттөр, ошолорду да сиздер тартасызбы же алар бөлөк? Эми андай тамдын бооруна тарткан художниктер абдан азыр акыркы учурда абдан көбөйдү. Абдан азыр абдан эме болуп атат, баягы мындай элге мода болуп атат. Абдан ошол үйүмдүн ичинде дагы мындай илген сүрөт эмес, тамдын бооруна тарттырат элем дегендер болуп калып атат. Кафенин ичинде бардыгы ошол колдон жаралган сүрөттү жактырып, акыркы учурларда ушул жаатта абдан көбүрөөк иштеп атам. Эмеге салыштырмалуу мастерскойдон иштегенден көрө ошол тамдын бооруна көп иштеп атам. Баягы Аман келет деген, баягы Асан келет дегенде мен мындай логикалуу суроолорду даярдап койгом да. Мен да сүрөтчү болбосом дагы Кудай таалам берген кичине шыгым бар. Анан сага бир тапшырма берип жатат. Тапшырма суроо берип жатат да. Логикалуу суроо да. Мисалы, Кыргызстандагы эң Советтер Союзу доорунда эң атактуу сүрөтчү чыккан. Тала, кызыл жолукчан, колуна китеп кармаган. Бул сүрөттү ким тарткан? Кыз. Бул азыркы учурда да аябай баалуу кымбат, баалуу сүрөт. Бирок колуна башка нерсе кармап. Азыркы учурда баягы колуна iPhone кармап койгон, планшет кармап койгон. Бирок бул өзүнүн натуралдуу, оригиналдуу сүрөтү, колунда китеп бар. Чеки бети кызыл. Томпойгон кызды койгон. Чокморовду көрөшүм. Жок, Маруфту коебуз. Дагы жолу ойлонобуз. Портрет. Абдан белгилүү портрет. Жок. Эсиме келбейт, бирок атын билем. Башы чыгдан башталат, ал сүрөттү тарткан. Кыргыз эмес. Эстедим. Чуйков. Баракелде. Эң сонун. Чуйков. Кыргызстандагы мисалы азыркы учурда биздин көбүнчө сүрөтчүлөрүбүз баягы чет мамлекетке кетишет. Мисалы тааныш эле байкелер бар, сүрөтчү жаатында дагы. Анан алар баягы 2 ай, 3 айлап жок болуп кетишет. Анан кайда жүрдүңөр баягы азыркы учурда баягы заман өнүккөн жазышып калсаң Германиядамын, Италиядамын, Грециядамын деп жазып калышат да, ошол жакта иштеп жүрүшөсүзчү. Чынында эле биздин сүрөтчүлөргө баягы чет мамлекетте ушундай суроо талап күчпү же кандай? Эми ал жакта сүрөтчүлөр калбай калганбы? Жок, анысында эле, бирок мен өзүм чет мамлекетке чыгып иштеп, ошол сүрөт жаат менен иштегенде көргөн эмесмин. Бирок эми бизге салыштырмалуу ал жакта жашоо жеңил. Ошого баягы мындай маяна көбүрөөк дегендей. Элдин кызыгуусу башка нерседе болушу мүмкүн. Может, ошол тараптанбы, бир искусствого эл жакыныраак бизге салыштырмалуу. Демек, ал жакта искусствого түшүнүгү абдан жакшы. Ал жакта искусствого көп маани беришет, көп кенеде бир нерсе болсо дагы ошону абдан баалашат. Ал жак менен бизди салыштырууга болбойт. Биз билбейм канча жылдан кийин дагы бир ошондой бир искусствого жакын болуп, элибиз ошондой түшүнөт деп билбейм, аны айтыш кыйын. Бирок эми ар ким бизде да бар баалагандар, бизде да көп баалагандар. Бирок чет мамлекеттегидей, Европадагыдай болуп, мен ойлойм бизде анчалык баага жете элек.
Эң сонун сүрөтчүлөр сүрөт деп жүрүп жеке жашоону унутуп калышат, айтыр аябай кеч үйлөнүшөт. Ал эми сиздин жеке жашооңузда кандай? Биздин жеке жашообузда мен өзүм бойдокмун. Турмуш кура элекпиз. Кудайым буюрса, аз калды. Бул күзбү, өңкү күзбү, буюрса үйлөнүп. Белгисиз. Эми бирок турмуш куруш керек, анткени Эң башкысы ишим деп эле, өзүмдүн талантым бар деп эле, баягы иш артынан кирип эле бойдоп калыш туура эмес. Бул жашоого келгенден кийин турмуш куруп, баягы дарак тирип, дарак тигип, мечит салып деген сыяктуу эле үйлөнүп, балалуу болуп дегендей. Эң сонун жалпы биздин кыргызстандык супсулуу кыздардын дагы кулагына күмүш сырга Асандын дарегин менен Асан. Биз эми сизге берген убакыт тилекке каршы соңуна чыгып барат. Сизге эркин микрофон берели. Сүрөтчү катары бир кооз сөздөр менен бир саймалап кетиңиз. Сүрөттөп кетиңизчи. Эми эркин микрофон дегениз рахмат. Биринчиден чоң рахмат. Таңды абдан көңүлдүү башталды бүгүнкү күн. Силерге рахмат, силерге ийгилик каалайм. Жалпы жамаатыңарга, ушул каналдагы эң күндүн жаңы, ар бир жаңы жашоо деп коет. Ар бир таңдын алгачкы элдин маанайына алган силерсиңер. Ар дайым ушундай маанайда элдин кубаныч купулуна толуп жүрө бериңиздер. Ылайык элиме айтышым, айтуу сөзүм элимде болсун тынччылык, бакыт, токчулук. Мен байсы айтып атасыз, сүрөтчүлүк бир эмеңиз менен айтып сүйлөп коюңуз деп. Эми анчалык деле ораторский жагым жок, бирок өзүмдүн ички оюмдагы нерсемди айта кетейин. Элиме каларым ошол эле тынччылык, бакыт, кооздук дегендей. Сулуулук дейт. Ал эми биз жалпы пирамидтан жааматынан сизге да чоң ийгиликтерди каалайбыз, элгүү карайбыз. Рахмат. Сен Асан, сага дагы жалпы телеканалдын атынан кесиптешим айтып өткөндөй эле ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандагы эң атактуу, деги эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүнө Пикассодой таанымал эң мыкты сүрөтчүлөрдөн болушуңузду каалайбыз. Чоң рахмат келип келгениңиз үчүн.